Ушундай даярдалган экен машинечи. Соц тармактарга чыккан видеоңуз бар. Встречный полоса менен чыгып, бейбаштуу кылып түшүмдүн банктын руководствосуна айтыш керексиз да. Тонировка чаптаганы мындай болбойт, мыйзамсыз. Бул азыр тонировка чапталган үчүн кызматкерлер сизге тийиштүү протокол жазып берет. Жанатан бери мынакей. Документин бербей атып туруп, бай түшүмдүн ичине кирди да кечке аяктан Бизде күттүрдү. неме бар эле ичиндечи. Кечке күттүрдү. Милициянын кызматкери тозгондон кийин сиздин машинаңызды, акчаңызды алып албайт. Ошол жок болуп атат да бизде. Жок, мисалы жок болуп атат. алып албайт. Милиция тосто бергиле, ишин акчаңарды берип кое бергиле деген кагаз жок да. Акчаңды эч ким бер деп сураган жок. Ошол эле маселе да. Офисиңе 3 жолу кирдим. Жалдырапчы. Чыгарып койгулачы деп 3 жолу. Эми ошондо эмне кылыш керек? Азыр ошонун баарын сүйлөшкөндө артка кайра кайталабызбы убакытты же кайталабайбызбы? Мындай да ким сен кайталагандан эмес да бул убакыт үстүндө убакыт алып. Мен түшүндүммү убакыт? Ал уже убакыт өттү уже болду да. Азыр кандай кылалы деп атам? Бул жерде может быть силердин деле күнөөңөр жок. Может директоруңар айтып аткан. Мен деле ошону түшүндүрө албайт атам. Биз так руководствого далаш депчи, что бай түшүмө может быть силерге уруксат бербешкерлердинчи. Нужны деньги. Байтүшүм. Болот туурабы? Байтүшүм банктын руководствосу сизге андай рухсат бере албайт. Тонировка чаптап айда бергиле, биз жооп беребиз. Анан сиз выезд на встречный полосу болот азыр бул бир. Экинчиден тонировканы чаптап алгансыздар. Банкка кирип кетип, бир сааттай ашып чыкпай атасыз. Чыккандан кийин тонировкаңарды уже сыйрып чыгып атасыздар да. Эмне кылат? А сиз эмнеге встречкага чыгасыз? Хорошо, суроо да, ладно, тонировканы ушу бойдон бериптир. Байтүшүм банк руководствосу өзү бериптир силерге тонировканы. Жок, эмнеге выезд на встречный полосу элдин баары светофордо турат, элдин баары потокто кетип атат, сиз встречный полоса менен айдап атасыз. Обязательно ушундай реклама кылыш керек. Аны руководство, а бул реклама эмес беке? Жок, мени да. Жок, бул реклама эмес. Жок, мени да. Ушул Байтүшүм банктын кызматкерлери, сиз руководстволор түшүш керек, андай мыйзамсыз жолдорго барбаш керек, тонировканы чаптабаш керек. Так, сегодня 4 февраля 2025 года нами, сотрудниками управления патрульной службы милиции, был остановлен Kia Carnival, который управлял транспортным средством с тонированными боковыми стеклами. Также опубликован в социальных сетях. Выезд на встречную полосу был совершен данным водителем. Я бы хотел попросить всех руководителей банков, чтобы вы сняли свои тонировки на своих служебных автотранспортных средствах. Вы не имеете никакого морального права нарушать грубо правила дорожного движения, ссылаясь на то, что вы перевозите крупную денежную сумму. Машинаңызда штрафтарыңызда бар экен, Kia Carnival'da. Ал үчүн азыр айып корого киргизилет. Азыр мындай эле дагы вопрос менен чечсек болбойт. Жок, андай эле жазып берген да муну. Андай вопрос менен чечилбейт беке. Ал заман Азыр өткөн. бүт мыйзамдар күндөн күнгө өзгөрүп Нужны деньги. Байтүшүм.